Султан Акимович, бүгүнкү ушул жаңы кызматка дайындалышыңыз менен биринчи радионун жамаатынын атынан биринчиден куттуктайлы. Анан бүгүн ушул Түрксой уюмунун кезексиз жыйыны өттү. Жыйында эмнелер талкууланды, кандай маселелер талкууланды, алгач ошолорго токтолсоңуз. Турциянын Бурса шаарында түрк мамлекеттеринин маданият нерселеринин туруктуу кеңеши болду. Бул негизги окуя ошо Бурса шаары түрк дүйнөсүнүн маданий борбору болуп жарыяланганда, ошол Бурсанын түрк мамлекеттеринин маданий борбору деп расмий ачылыш болду кече. Бул расмий ачылышта бүт түрк дүйнөсүнүн маданият ишмерлери, маданият адамдары, артисттер, ырчылар, бийчилер, жалпы жонунан 600-ге жакын адам келди. Өтө жогорку деңгээлде өттү. Ушул ачылыш салтанаты расмий адамдар бул салтанатта чыгып сүйлөштү. Эми Бурсаны биздин тарыхыбыз менен, кыргыз тарыхы менен дагы өтө байланыштуу шаарда бул. Өзүңөр жакшы билесиңер, мына Селжук тоорунда Түркиянын башына эң ооруныш күчүп турганда биздин кыргыз ата-бабаларыбыз 11-кылымда ушул түрктөргө жардам берип, бир тууган, бир боолорго жардам берип, ошол алыскы 1000 километрлерден келип, ушул жерде баадырларча алардын душмандарына каршы күрөшкөн. Ошол себептен улам түрктөр чоң урмат көрсөтүшүп, ушул жерде курман болгон биздин ата-бабаларыбызда Изник шаарында кыргыз түрбөсү деген жер бар. Ошол жерде согушта чоң кармашта курман болгон кыргыз аталарыбызда күмбөз тургузулган, ошондой эле ушул жерде жатат. Бул бир маселе. Экинчи маселе, быйыл сентябрь айында 25-нен 30-на чейин Бурсада, Изник шаарында 4-кү дүйнөлүк көчмөндөр оюну болот. Бул дагы өзгөчө чоң мааниге ээ. Көчмөндөр оюну бул кыргыз маданиятынын, кыргыз рухунун өзгөчө бренди болуп келет. Ошол биринчи жолу 3 жолу Кыргызстанда өттү. Биринчи жолу чет өлкөдө, чет мамлекетте көчмөндөр оюну өткөрүлгөн. Азыркы күндө чоң даярдыктар болуп атат. Ошол маселе да каралды. Анан ошондой эле уюштуруу маселелер болду. Ошол түрк мамлекеттеринин маданият нерселеринин туруктуу кеңешинде Түрксой эл аралык уюмунун жаңы генералдык секретарын шайлоо маселеси каралды. Ошол каралган маселеде менин да талапкердим бар эле. Бардык түрк мамлекеттери, ошол эле учурда Венгрия, бардык мамлекеттер менин кандидатурамды, талапкеримди бир добуштан колдоп берип, ошо Түрксой эл аралык уюмунун башкы катчысы болуп дайындалдым. Султан Акимович, бул Түрксой уюмунун башкы катчылыгынын милдеттери кандай болот? Ушуларды дагы айтып берсеңиз. Бул эмне иш аткарат? Сиздин алдыңызда эми кандай милдеттер турат? Албетте, бул бир гана менин гана эмес, жалпы кыргыз элинин, Кыргызстандын маданий, руханий чоң жеңиши деп эсептеймин. Биринчи жолу тарыхта ушул кыргыз маданият ишмери ушул дүйнөдөгү эң кадырлуу уюм болгон Түрксой эл аралык уюмуна жетекчи болуп дайындалды. Албетте биздин алдыбызда чоң маселелер бар. Ал биринчи кезекте ушул маданият аркылуу түрк дүйнөсүн интеграциялоо, маданият аркылуу түрк дүйнөсүн башка мамлекеттерде, дүйнөнүн башка булуңгусунда түрк маданиятын тааныштыруу, жайылтуу, ошондой эле түрк цивилизациясын, дүйнөлүк бир цивилизациянын, адамзаттык цивилизациянын бир бөлүгү катары көрсөтүү биздин башкы миссиябыз болуп эсептелет.